Мына жерге келіп жүр. Мына жерге. Жолдош генерал-майор, Баткен облысында жаңашқан Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин 12 куткаруучусу Боордош Түрк элине авариялык куткаруу иштерине жардам берип, өз мекенине тез окуя кайтты. Топтун жетекчиси Улукбек Можоев. Эркин Тор. Жақсы барып келдіңдер ме? Саламат қайтып келдіңдер ме? Рахмат, жақсы өздеріңіз келдіңдер. Барыңар есен аман Баткен жеріне қайтқаныңар бұл біз үшін чоң сүйініш. Қойылған тапшырманы тақ атқарып, өз ишиңерди ал жерде ийгиликтүү аткарып келгениңер биз үчүн сыймык. Түркия жергесинде орун алган Кырдаал учурунда жер титирөөдөн жабыркаган Боордош түрк жарандарын куткарууда өз милдеттерин мыкты аткарып жетишкен ийгиликтери, коомдук иштерге активдүү катышкандары жана 23 февраль атамекенди коргоочулар күнүнө карата сыйлоо жөнүндө буйрук кыламын. Мекениме кызмат кылам. Жолдош генерал-майор Прапашев көчүдө калган келди. Жолдош генерал-майор Прапашев Малабаев сүйлөп алган келди. Мекениме кызмат кылам. Көптөгөн жардамдарды көрсөтүп бердиңиздер, ошон үчүн чоң дагы бир жолу ыраазычылыгыбызды айтабыз. Кызматыңарга рахмат. Biz Баткен облусунун 3-чү куткаруу отрядынан облустук деңгээлде 12 гана куткаруучу бизден тартылды. Биз республикалык өзүнчө куткаруу отрядына кошулуп, Ош шаарындагы бирге учтук. Жалпысынан алганда 198 каза болгон адам денеси тапшырылды Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан. 8 жаран тирүүлөй тапшырылды үй бүлө ээлерине. Андан кийин биз Катай шаарына жол алыптык. Катай шаарында бир жумалык иш-чара өткөрүлдү. Ал жерде жер аябай чоң жарылган. Өзүңүздөр да интернет буактарынан көрсөңүздөр керек. Ошол жерде жараксыз үйлөрдөн калып кеткен адамдарды чыгардык. Белгилей кетсем, куткаруучум прапорщик Шакиров Азамат өзүнүн жакшы тарабынан көрсөтүп, тирүүлөй жаранды чыгарышканга кошо жардам берди. Өзүнүн эбегейсиз өзүнүн жардамын кошту деп айта алам. Бизге эң кыйыны болгону ушул жерде жакындарын жоготкон адамдардын көз караштары бизге өтө кыйын болду. Алар бизден канчалаган үмүттөр менен күтүп алып жатышты. Кыргызстандан барган куткаруучулардын өз милдетин так жана даан аткарды деп баса белгилеп кетем. Баарына ыраазычылык билдирем. Алар ошондой кыйынчылыкта өзүнүн жанын тобокелге салып, коркпостон кыргыздын духун көрсөттү деп ойлойм.